Assalamu алейкум, Нурислам мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин подкастты көргөндөр. Юнисон подкастта сиздерди көргөнгө абдан кубанычтабыз. Ушу подкасттарды тартып атабыз. Ушу жашыл технологиялар боюнча, ушундай миграция боюнча бүгүн сөздөрдү камтыйбыз. Энергия эффективдүүлүккө кантип жагымдуу шаарды курса болот, шаарлардын өзгөчөлүктөрү боюнча жана ошол жашыл шаар деген түшүнүктү да тие өтөбүз. Анда негизи темабызга түзмө түз өтө берели. Урматтуу Нурислам мырза, өзүңүздөр таанышып кетсеңиздер, сиз архитекторсуз, Кыргызстанда ошол архитектор баягы куруучулардын элитасы катары эсептелинет. Өзүңүз боюнча тааныштырып өтсөңүздөр. Assalomu alaykum. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Менин атым Нурислам, мен архитектормун. Жеке өзүбүздүн компаниябыз бар. Ошол компаниябыздын дагы досум болуп ачканбыз. Экөөбүз соосновательдери болуп эсептелебиз. Бүгүнкү күндө биз ошол архитектурада абдан көп багыттар бар негизи мындай. Анан биз анын ичинен именно устойчивый архитектура деп коет. Бул ушул энергия эффективдүүлүк, жашыл экономикага деп атабыз азыр. Ушул багытка багытталган архитектура да. Анан биз ошол долбоорлор менен Юнисон менен таанышып калдык менимче. Анан момдун дагы иштери менен ошол аркылуу таанышып бүгүн биякта отурабыз го десем болот го. Ошол Юнисон профессионалдардын башын бириктиргенге аракет кылат. Албетте бул жерде баягы Юнисон өзү жашыл технология менен алышып, энергия эффективдүүлүк башка ошол темалар менен биргеликте ошондой кээ долбоорлорду аткарып жатат. Сиздер менен да биз долбоор аркылуу таанышып калдык. Ошо баягы эл аралык миграция уюмунун долбоору болуптур. Баягы ал долбоорго кандай катыштыңыздар, кандай мындай тажрыйбаңыз болду дегендей. Негизи Юнисон жөнүндө айтып кетсем, бирос баягы биз энергия эффективдүүлүк жөнүндө эң биринчи жолу Сайкал Жунусова деген кыргыз архитектор бар. Швейцарияда жашап иштейт. Ошол бизге Кыргызстанга бир келип, биздин офиске конокко келип, ошол жөнүндө айтып берип кеткен. Биз ошондон баштап ушул темада кызыгып иштеп баштаганбыз негизи чын айтсам. Бул 2001-жылдан бери болуш керек мен билгенден. Анан ошол маалда биз бул тема боюнча Кыргызстанда ким негизи дагы иштейт болду экен деп изилдеп карап көрүп, Юнисонду ошондо тааныганбыз биринчи жолу. Ошондон бери карап байкап келебиз баягы четтен. Анан жакындан баштап эле иштеш баштадык, мындай тыгызыраак. Ошондо эле Юнисон мыйзам деңгээлинде ушул үйлөрдү энергия эффективдүүлүк сертификациялоо талап кылыныш керек. Долбоорлоо этабынан баштап жасалыш керек деген нерселердин баарын киргизип келгендерин көрүп келебиз. Анан Юнисон мом менен чогуу конкурс жарыялашты. Кыргызстан боюнча местный архитектураларга баягы бир даяр долбоор берели депчи. Ошол жерде жергиликтүү калктарга бир даяр жакшы энергия эффективдүү бир долбоорлор болсо, ошолор менен салса, ошол как раз жашыл экономиканын багытында бир жасалган бир иш болот депчи. Биз ошол конкурска катышып, анан мом аркылуу мом менен Юнисон менен да көрүп таанышып калдык. Жакшы. Ошондо сиздер мындай долбоорду иштеткенге катышсызыңар. Негизи ошол долбоорду мен билишим боюнча ар бир адам аны жүктөй алат. Мындай жана албетте аны мындай адистер менен макулдашып, кандайдыр бир өзүнүн жерине, тилкесине үй кура алат да. Ошол долбоор боюнча сиздер ага катышып иштеп бериптирсиздер да. Мындай кандайдыр бир мындай майын чыгарып деңгээлине жеткирип берипсиздер. Ошол боюнча ал эмне деген үй долбоорлору болчу архитектура тарабынан ошон бир биздин вариантта негизи ал конкурста катышып, биз ошо Сайкал Жунусова менен кайра биригип иштеп калдык ал жерде. Биздин вариантта конкурстун негизинде өзү үй отопленияга аз кубаттуулук корото турган үй болуш керек болчу. Ошондой эле үйдүн салынган материалдарына дагы
Биз билебиз, мисалы бүгүнкү күндө курулуш тармагы абдан негизи бул өзү экономиканын өнүккөнү ошо курулуш тармагы көргөзөт дейт го. Канчалык көп курулуш жүргөн сайын ошончо көп ошондой эле материалдар дагы жасалыш керек. Ар бир материалдын жасалышына көптөгөн кубаттуулук кетет. Ошол эле темирди, мисалы айнекти чыгарыш үчүн ал жерде канча деген нерсе ызытылыш керек, башка болуш керек. Баягы ошонун артынан химиялык бир процесстердин артынан бул материал пайда болот да. И ошол материалдар жасалыш үчүн, жасалганча ошол энергияны аларга бериш үчүн абага бизде ошол эле CO2 аябай көп чыгат да. И бизге конкурста ошондой CO2 материал жазып атканда CO2 аз чыккан материалдар болуш керек деген талап бар болчу. Биз ошолордун негизинде пассивдүү үйлөр деп ошондой жасаганбыз. Проект долбоорлордун өз жөнүндө айтсам, ошол биздин долбоорлор биринчи талабы бул ошол эле участокто күнгө туура багытталган болуп туруш керек да. Мисалы түндүк тарап жабык болуп калса же ачык болуп түштүк жабылып калса, бул үйлөр ооба жайында балким салкын болот, бирок кышында аябай суук болот да. Себеп дегенде ал үй күн көрбөйт. Анан барып көгөрүп да чыгат ал жерлер. Себеп дегенде күн билебиз, күн кургатат. Элементарно үйдүн ичине киргенде, үйдүн ичинде абаны кургатып эметип турат. Күн көрбөгөн бөлмөлөрдүн ичи уже аба дагы баягы ордунда тура баштайт дагы, бузула баштайт. Ошондуктан биздин долбоорлордо биз 3 вариант бергенбиз. Ал жерде биздин ар бир үйлөрүбүз 3 вариантта болгон. Ошондо 4 сотка, 6 сотка, 8 сотка деп 4 варианттагы жерлерге отургузганбыз. Анан үйлөрдүн размерлери дагы 90 квадрат, бизге 93 квадрат, 125 квадрат, анан 150 квадрат болчу да. 3 вариантта. Ошолорду ушундай кичинекей участокторго кандай вариант кылып отургузса болот деп жазганбыз. Ар бири биздики 1 этаж, бир варианты, анан экөөсү 2 этаж кылып отургузганбыз. 2 этаж кылганыбыздын себеби жер кичинекей болгондо биз өйдөгө чыгууга туура келет да. Жер кенен болгондо 1 эле этаж болгону жакшы өзү негизи. Себеп дегенде көбүнчө өз экинчи этажга да чыккысы келбейт. Бирок биздики баягы кичинекей жерлер болгон үчүн биз бир вариантын 1 этаж кылып ошо калган 2 этаждан болду. Үчөө тең, бирок күнгө карайт. Ал жерде атайын козырёктор жасалат. Себеп дегенде биз баарыбыз билебиз, жайкысын күн аябай өйдө көтөрүлөт, кышкысын күн ылдый түшөт. Бизге именно ошо кыштыкы күн керек да, ылдый түшүп, биздин бөлмөлөргө күндүн жылуулугу кирип жылытканга. Ошондо биз алдына козырёк чыгарабыз. Ар бир жайкысын мисалы ошол козырёк күндү уже бөлмөгө киргизип ызытпайт. Ошондой эле биздин вариантта именно биз самандардан деп вариант кылганбыз да. Себеп дегенде Саман блок болобу же кандай? ооба, саманный түкү деп коет, жанагы ошол эле саман немелерден да. Үйдүн бул ошол адам сыяктуу эле баягы кышында жука футболка менен чыксаң, жылуулук чыгарыш үчүн денең катуу иштеп, бирок тез эле ачка болуп, тез эле тоңуп каласың баягы. Куртка кийип же калың чапан кийип чыксаң, ички жылуулугуң кармалып турат да. Дал ошондой эле үй дагы ошондой. Бизде мисалы бир саман коюп койгондо бул 6 метрлик кирпич дубал менен барабар да. То есть ошончолук жылуу болот мисалы. Анан экинчиден бул дагы саман жасаганга эч кандай жанагынтип абага CO2 чыгарып кереги жок. Бул табигый эле талаада өскөн, кайра эртең муну жерге чачып салсаң дагы жерге оңой эле мындай сиңип кеткен нерсе дегендей неме да. Ошол эле табигый ооба материал да, табигый материал. Ошол эле темирди, пластикти билебиз, ар биринин бир 100 жылда, бирөөсү 500 жылда деп пластик мисалы жердин астында жатып калса 500 жылга чейин жатып берет деп. 500 жыл баягы эметип атам. Жерге сиңбейт да, баягы разлагаться этпейт. Саман жыгач дегендерди билебиз, буну кайра талаага жайып салсаң деле бул эртең эле чирип, жер менен жер болуп баягы немеге табиятка зыян тийбейт да, мындайча айтканда. Биз ошондой вариант кылып сунуштап эткенбиз. Бүгүнкү күндө ошол 3 долбоор тең Unison сайтында ачык колдонгонго жарыяланып турат бүгүнкү күндө.
Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде үй салам десеңиздер, ушу Нурислам мырза өзү ошо катышып жасаган долбоорлорду сайтыбыздан көчүрүп алып, ушундай жылуу, жакшы кышында жылуу, жайында салкын үйдү салып алса болот дагы, жана албетте энергия аябай аз кетет, үнөмдүү болот да. Эгерде кошумча консультация алам десеңиздер, биз аркылуу Нурислам мырза менен байланышсаңыздар болот. Жана ошол кошумча консультация же болбосо түзмө түз кандайдыр бир тейлөөлөрдү Руслан мырза сиз кылып бере аласыздар да, негизи эмне дейт элеңиз? Бүгүнкү күндө ооба ар бир келген долбоорго өзү именно биринчи очередь ошондой энергия эффективдүү үйлөр болсун деп дайыма келген клиенттердин баарына ошондой консультация кылабыз. Биз ар бирин ушундай үй кылганга чакырабыз негизи дайымачы. Демек силер ошо баягы надзор сыяктуу нерсени кылып бере аласыздар мисалы үчүн изыскание кайсы жерге кандай салыш керек, кандай жылуу болот, ошо тейлөөлөрдү бересиздерби? Ооба. Компаниянын атын дагы бир сыйра айтып койсоңуздар. Компания ADD компания. Ооба. Инстаграмда ADD деп англисче жазса чыгат. Демек поиск аркылуу тест тапса болот сиздерди. Ооба. Жакшы. Анан дагы ушул кичине айтып берсеңиздер, ушул долбоордо мисалы үчүн алкагында экинчи бөлүгү болгондо 13 ушундай мигрант аялды тандашкан долбоор аркылуу алкагында эл аралык миграция уюму жана ошо министрлик, баягы социалдык өнүктүрүү министрлигинин кеңеши менен ошол 13 аял тандалган. 13 аялдын үйүн ушундай жылуулатып берген да, реновация кылып берген. Жана жылуулатып акысыз да, долбоордун акчасы менен. Анан ошол аялдар албетте айтышкан, реновация болгондон кийин үй жылуураак болуп калды, энергия эффективдүүрөөк болуп калды. Анан ошого байланыштуу бир теория болду да. Эгерде негизи өлкөдө ошо ар бир инфраструктура, үйлөр, азыр эски эмес беле үйлөр, ушундай жылууланган же болбосо кандай бир энергетика тарабынан ушундай жакшы үнөмдөө мүмкүнчүлүгү берген, дагы ошо жашыл технологиялар менен коштолгон ушундай адам жашадагыдай болупчу, мындай калгысы келгендегидей болуп, ошондо миграция деле азаймак, көп болмок эмес деген ойлор да айтылган да ошол долбоордун алкагында. Сиздер пикириңиз кандай ушул боюнча да? Эми миграциянын негизи себептери баягы көп аябай. Бирок мынчалык детально ушундай маселелерге чейин карап эткендери чынында булардан чоң жакшы иш. Үстүртөн эле карап койбостон баягы. Эми бул ооба, мен деле кошулам, бул дагы себептердин бири. Себеп дегенде айылдарда биз билебиз. Эми азыр жакшы, акырындан айылдарда дагы условия жизни дегендей баягы акырын комфорттошулуп келатат. Бирок салыштырмалуу көпчүлүгүндө мурунку эмелер менен алып келгенде баягы көбүнчө үйлөр чындап эле суук. Баягы ортодо, үйдүн ортосуна бир меш коюп койгон. Ошону эле жагат, болду, анысы муштап калса үйдүн баары муштап калат. Анан үйдүн ичинде курткачан аябай эметип айтып атам баягы. Бирок суук болгон үчүн ошентип жүргөн үчүн да баягы некомфортно болгон да. Үйдүн ичи жыпжылуу болуп турса, албетте мисалы шаардагылар деле эмнеге шаарда жагы жыргап жашашат? Себеп дегенде ошол эле центральный отопление деген бар. Үйүңө келесиң, үйдүн ичи жыпжылуу. Анан иштеген жериңе барсаң, ал жериңде жыпжылуу болуп турса, мисалы эми адам баягы өзүнө чыгат экен да. Айылдагылар болсо эшикке чыгасың, аякта деле суук, үйгө келсең да суук болуп эткенден үйдүн ичи антип жылууланып, анын үстүнөн ага азыраак акча кетирип дагы жылытканга мүмкүнчүлүк болуп атса, бул абдан жакшы да. Элдер миграцияга барбай, калгысы келген ушундай сүйүктүү шаар кандай деп сүрөттөйт элеңиз? Кандай шаар болуш керек эле да? Бул жерден негизи шаар боюнча ооба, от крайности в крайность деген нерсе бар да баягы. Биз түшүнүп атабыз, бүгүнкү күндө шаарларда канча көп киши болсо, ошончо көп экономикасы өскөн болот, башка болот депчи. Бирок ошол эле маалда бир эле кичинекей жерде көп адамдар тыгылып, кысылып, чогулуп калган болсо, бул абдан адамдарга комфортсуз болуп калат да баягы. Ошондуктан жакшы, сүйкүмдүү сиз айткандай шаар болуш үчүн ушул экөөнүн ортосу болуш керек да. Ал жерде кишилер аябай аз да болбош керек, көп да болбош керек, бирок ошол эле уплотнение деп коет. Шаардагы уплотнение да мындай бир орто болуш керек да. Мисалы бизде Бишкектин тегеректеринде жылмайыш болуп кетпедиби?
Бул да жакшы эмес да негизи. Себеп дегенде биз адамдарды жайып салдык да. Анан ошол эле общий инфраструктурага мисалы алыстап калды да. Мисалы бир айылда бир 150 киши жашайт деп коелучу. Ошол эле 150 киши кээде бир 5 этаждын ичине батып кетет мисалы. Болду. Эми 5 этаж бир эле имарат да. Анын астында аптека, магазин коюп койсо, баягылар мынтип бир 2 мүнөттө түшүп барып чыгып келе берет да. Жанагы 150 үй болгон жерде ал тияктагысы магазинге келип кетиш үчүн мисалы айылдын тиги башынан чыгып тиги башына барып келиш керек мисалы. Аябай ыңгайсыз да. Ошол эле мектеп, садик же башка ушундай инфраструктуралары негизи баягы жайылып аргасы жакта болуп адамдарга ыңгайсыз болуп калат да. Кээде билебиз баягы бир жака барып келиш үчүн машина менен барыш керек деп чыгышат анан ошондуктан да. Ошон үчүн шаардын ичи ошонун бир ортосу болуш керек да. Мен өзүм үчүн мынтип жер айланып кыдырып кеткендермен баягы Парижге барып өзүм кыдыргам ошентип. Билбейм, ошол шаар мага аябай жаккан. Себеп дегенде ал жерде как раз ушул эки нерсенин ортосу табылганбы деп ойлойм да. Себеп дегенде үйлөрдүн этажности боюнча дагы 5 этаждан 9 этажга чейин максимум болчу да. Андан бийиктери өзүнчө бизнес центр деп бизнес городок бар. Мисалы Москвада Москва Сити бар го, ошондой сыяктуу Парижде да бар. Ошол жер бизнесовый. Бүт эмелер ошол жерде чогулган. Калган шаардын бардыгы 9-5 этаждын арасында ошо. Анан ошолордун астында эле магазин, аптекасы башкасынын бардыгы баягы жайгашып кеткен. Бирок адамдарга да ары бери басып кыймылданганга жеңил да. Бизде Бишкекте резко контраст болуп кетип атпайбы? Кээ бир жерибиз таптакыр уплатнение болуп кеткен, кээ бир жерибиз таптакыр талаа болуп кеткен, баягы мындай бир орто эме жок да. Ызычы болуп кеткен бардыгычы. Вот город 20-минутная доступность деп коет, баягы ушундай эме бар. 20 мүнөттө жетип басып барып келген нерсе болсо шаардын ичинде ошол ыңгайлуу дейт. Анан негизи шаардын ичинде мынтип жүрүп кеткенге улгайган адамдар үчүн салынган шаар болсо эгер, болду, ал калган бүт баарын ыңгайлуу дейт да. Себеп дегенде улгайган адамдарга дегенде бул жанагынтип подземный переход деген сыяктуу нерсе уже исключать этилет да. Себеп дегенде улгайган адам ылдый түшүп, өйдө чыгып, монтип жүргөндөн ал үчүн эмес да. Аны жаш балдар ооба өйдө ылдый жүгүрүп жүрө берет дегендей. Же ошол эле жердин үстүнөн өткөн пешеходный мосттор деп коет го баягы. Тоже ыңгайсыз негизи. Бизде бар мына Аламедин жакта, тиги Алматинка жактарда бар го. Өтпөйт, мен деле мындай байкайм да, көп өтпөйт. Азыр мынтип эле жолду жаап салганда эле анын айла жок үстүнө чыгып калбаса, ошол ограждениялар баягы жок кезинде жолдор мынтип эле жүгүрүп өткөнгө аракет кылышпа альбомчу. Себеп этакка чыгып мынтип деген. Бирок Дубайдан көрдүм, көбүнчөсү ушундай кылып коюптур, шаардын үстү, анан эме, бирок аяктан баягы адам баспай кандай эскалаторлорду көбөйтүп коюптур да, мындай. Бирок бул байлыкка байланыштуу болуп калатпы? Эми эскалатор кылды, ооба. Себеп дегенде киши баскысы келбеген үчүн баягы жөн эле басып барсаң өзү көтөрүп ылдый чурап коет деген кеп да баягы эле. Анан Дубайдагы негизи адамдарга ыңгайлуу шаарлардын эсебинде эмес ал. Ал башкача шаар. Дубайдагылар азыр эми ойлонуп башташты ошону. Дубайдагылар эми бүгүн түшүндү. Что Дубай бүгүнкү күндө ооба бизнеске башкага балким ыңгайлуу, бирок адам жашаганга, адам өзүн жакшы мындай комфортно сезгенге ыңгайлаштырылбаптыр депчи. Анан Дубайдын эми жаңы ал жакта мынтип өсүп баратпайбы баягы. Ошонун жаңы салынып аткан жактары эми мынакей адамдарга ыңгайлаштырылып жасалып баштады. Ошол жерлерде 5 этаж, 7 этаж ушундай сыяктуу эле көп бийик эмес имараттар салынып, көчөлөр кеңирээк болуп, мындай кишилер басканга, велосипед менен жүргөнгө, коляска менен жүргөнгө, ошол эле беговой дорожкасы, велодорожкасы, адам баскан дорожкасы бардыгы бөлүнүп, ушундайлар жасалып баштады. Жаңы райондорунда эми. Аларда эми түшүнө баштады ошону. Болбосо башында аларда бизнес центрде эле небоскребтердин баары нур берген. Планировкасы эле архитектор менен урбанисттер менен сүйлөшпөй эле. Аны болсо адам барып мынтип караса эле баягы сыгылып, кысылып мындай небоскребтердин арасына барганда негизи ошондой да. Мынтип адамга башын өйдө көтөрүп карагандагы өзү негизи ыңгайсыз. Берки алыс жактан карап турганда мындай ооба сонун көрүнөт. Түйүнөн барып эткенде мойнуң айрылып баягы мындай анын астында өзүңдү кичине быйтыган бир нерсе сезип. Түшүнүктүү. Ал эми ошо сиздер мисалы үчүн Бишкек шаарын караганда ошо кандай дагы ушундай
себептер балким архитектуралык кандайдыр бир атайын жасалгаларбы, сөлөкөттөрбү же кандайдыр бир дагы имараттардын өзгөчө түрү кандай деп көрүп атасыздар да. Эмнени курса ушул шаардагы баягы кандайдыр бир тургундардын мындай ичин жылытып калгысы келип ушу шаар менен сыймыктанып шаарына байланмак да. Ушуну кандай нерселерди мындай ойлоп жатасыздар да, кылса болот шаардагы байланыш үчүн? Бул жерден ооба негизи шаар мындай да машинени же бирдемсени жасаганда ошо машина менен колдоно турган кишини өзүнөн сурабай эле жасап турган все могу ыңгайлуу мынакей деп койсо болбойт да. Любой нерсени жасаганда баардыгы баягы ошол эле машинени кылабы же кийим жасайбы же башкасыбы ошону колдоно турган кишиден сурайт да. Момундай кылдык бир көрчү ыңгайлуу болуп атабы же болбой атабы. Анан баягы обратный связь алып туруп анан айтат да, могу жерде что-то белим бир аз ооруп кетти кечке отурганда, анан руль что-то бир аз ыңгайсыз экен, анан мындай бийик экен, жол көрүнбөй калды, же болбосо педалиң алысыраак болуп калыптыр, мен минтип түзүп отурсам жетпей калды деп мындай. Анан ошол эле машина жасап же башка любой эле кийимди деле бирин кысып атат, бирин мындай болуп калды, тигиндей болуп калды дегенден болуптур деп келтирип анан жасайт да. Шаар деле дал ушундай да негизичи. Бирок шаардын жасалышында бир эле өкмөт эмес, элдин баары дагы ошол жерде стейкхолдер деп коет баягы шаарда колдонуучулар, кызыктарлар да, ошонун баардыгы катышыш керек да. Ошолор баары өзүнүн оюн айтыш керек. Себеп дегенде ар кайсы жерде ар кандай баягы ошол эле маданият дагы бар да, ар кандай калыптанып калган. Толук эле мисалы Европада сонун болгон нерсенин баардыгы бизге дагы кабыл боло бербейт мисалы. Дал келе бербейт да баягы. Ошон үчүн буну издениш керек. Ошондой бир диалогтор менен аркылуу анан жасаш керек да. Бул жерде ошол эле жашоочулар дагы өзүнүн оюн айтканын билиш керек. Баягы биз могу жерге мынтип барчубуз эле, бир жаап салды, анан бизге мынтип ыңгайсыз болуп калды, мисалы бизге ушундай болсо, анан могул жерде мындай мектеп болсо, берги бул болсо, буга мынтип барсак, мынтип колдонсок деген сыяктуу кылып ушинтип катыш керек алар дагычы. То есть толук баардыгы катыш керек. Анан жакшы бир шаар пайда болот. Мисалы Европада бизде азыр жилой комплекстер салынып атпайбы? Бизде точечный болуп эле салынат дагы, анан ошол үй участок жеке өзүнүн менчик жери бар. Ошонун эле чегинде кылып эле благоустройствосун башкасын эле ушинтип жасап коет да. Негизи архитектура бизде дайыма талап кылат. Бишкек глава тууралуу региональный любой мындай общий политикасы бар. Каяка ким эмне салбасын, прилегающий территорияны под благоустройство жакшылап жасап берсин депчи. Бирок бул биздики брусчатка менен эле анан мындай бир кичинекей эле бир минималдуу нерселер менен чектелет да. Комплекс өзү болсо, жеке менен жеке өзү болуп эле тегерете жаап алып, кыскасы ичиндеги жашоочулар үчүн эле. Четтегилер башкалар үчүн ал каралган эмес болупчу. Европада наоборот, Европада ошол объект тегерек четтеги бир кварталга чейин, мындай квартал минимальный кварталдын деңгээлинде жакшы бир взаимодействие боло тургандай кылып жасашат да. Мисалы жөн эле ичине мынча квадрат, мынча квартира болуш керек деп муравейник сыяктуу тыгып койсо, алар албайт ал жерден. Себеп дегенде мындайларды көрүп атабыз Кытайда же башка жакта жанагынтип аябай бытыратып квартираларды салып салган. Ордосу 12 шар салып салды, эч ким жашабайт. Болбосо ал жерге адамга ыңгайсыз да, чын элечи. Муравейник да, баягы человейник деп коет бүгүн. Адам андайда жашас келбейт экен. Ошого Европада архитектура эмнеге бир аз өзгөчөрөөк. Себеп дегенде ал жерде ошол адамга кандай болгондо ыңгайлуу болот деген нерсени жана машинени неме келтирбейт мисалга. Ошондой сыяктуу алар дагы аябай катуу иштешет ошол мененчи. Алар башка үйлөргө барып, жителеринен сурап, сиз могул үйдө жашап атыптырсыз, бул үйдөн сизге эмнеси жагат, эмнеси жакпайт, тигил айтат анан, могу жакпайт, могу жагат. Тигиден барып сурайт, момундай болсо кандай болот эле, сизге жагат беле, ооба жакмак, макул деп анан алып, ошолордун плюс-минустарын алып туруп жасайт да. Анда Швейцарияда кылыш керекпи? Швейцарияда ар бир кантондо дейт, ар бир суроо боюнча шаар болобу, мамлекет болобу референдум өткөрө берет экен да. Ошондой сыяктуу пикир алып туруш керек болобу, шаардагы жашоочулардан кандай шаарды куруш керек, кайра куруш керек деп. Эми жеке менин оюм аны дагы ортосун табыш керек. Швейцарияда барып көргөм.
Швейцарияда эле мындай ыңгайлуу шаар, бирок эми ал Парижге барганда билбейм, мен үчүн кичине болгон. Вроде ары бери баарын эле айланып чыктым, бирок Боннда болдуңуздар, Женевада? жок, Цюрихте болдум. Цюрих. Цюрихке барып айландык ошо. Ал да мындай кичинекей эле шаар экен негизи, аябай чоң деле эмес. Бирок ал жерде шаардын ичинде жүргөндө билбейм, мен үчүн бир аз тыгылып мындай эме болдум. Ал жерде суу, көл бар экен ортосунда баягы, ошол аябай сактап кетти да. Себеп көлдүн жээгине чыкканда эле болду. Бирок аябай күчтүү эме плюс экен. Себеп дегенде биз Европада шаар кыдырып жүрүп баягы жалаң мегаполис шаарларда эле жүрүп калдык да. Анан Цюрихке барып дагы ошондой кайра эле шаардан шаар болуп эле мындай, билбейм, бизде Бишкекте тез эле Аларчага же тиги Чуңкурчакка же эмеге чыгып кетебиз го, баягы Жарым саат ичинде пробкалардын. Анан өзүм дагы Кыргызстанда дайыма үй бүлөм менен кыдырып жүрөм. Машинеге үй бүлөм сала алам дагы, тоолоп аралап ушинтип элечи. Анан ал жакка барып кадимкидей ушул тоолорду, токой суулар сагынып баштадым кадимкидейчи, баягы мындай шаардын арасында жүрөп. Билбейм, баардык эле ошондой болуш керек. Анан Цюрихке барып акырын жүрүп кичине сейилдеп келели деп келинчи, эми экөөбүз чыгып анан кийин бар жагы эле ал жакта суу бар экен. Анан шаардын ичинде эле да практически. Анан ал суусу болгондо дагы биздин Сары Челекти немеде Каркыра деген жер бар бизде, көл жакта. Өлө жапжашыл жертим эле. Ошол Каркыранын ортосунда Сары Челекти коюп койгон, анан ошонун жээгинде Цюрих жайгашкан да. Элестетиңиз, бир укмуш болуп калат экен, понимаете? Өлө шаар булгабайт бекен ошол көлдү? Жок. Ал жерде бирөөлөр айтып калды мага, булгамак түгүл, балык жок экен, бир маал жок болуп калыптыр да. Себеп суу ушунча таптаза болуп калган экен, баягы ичинде жирность жок дейт да. Анан кой биякта балык салык болсун деп кичине аралаштырыптыр. Анан мен баргандан ар кайсы балыктардын сүрөттөрү эмес турган, баягы могу балыктар жашайт, ушуларга рыбалка кылса болот, болбойт. Мен өзүмчө көрдүм, рыбалка кылып жүргөндөр дагы жүрүштү ал жердечи. Швейцарияга өтүп кетти таптакыр. Негизи баягы жашоо үчүн кыскасы ушундай сыяктуу нерсе жасалыш керек да. Мен барып демек баягы жаратылышты шаардын ичине келтириш керекпи, башкача айтканда? Жаратылыш менен шаар таптакыр бөлүнүп кетпеш керек да. Асфальт менен баарын жаап төшөп салса болбойбу ошондо? Ошо асфальт таап эле, анан жаап эле бак сактарын баарын кырып, мындай адам табият менен мамилеси по-любому бар да. Биз билип билбеген менен. Ошондуктан шаардын ичинде ушундай табиятка жакын нерселер болуш керек да. Кытайда баягы асман тырмагыч деп коебу, небоскребторго баягы тал, ар кандай өсүмдүктөрдү отыргузуп салышат го, джунгли болчу. Ошондой нерсе дагы ушундай жагымдуу жашоого ылайыктуу кылабы шаарды, кандай деп ойлойсуздар? Бизге ошондой болобу негизи? Болот. Бизде акырындан ага келип атат негизи. Биздикилер дагы бир-эки андай имараттар пайда болуп атышат. Террасасында, балконунда ошентип жашыл немелерди тигип, көбүрөөк эме болсун деп. Эми бул нерсе биринчиден имарат үстүндө бактарыктар башкалар болгондо баягы имарат өзү да катуу ысыбайт да. Себеп ошол эле көлөкө болот, ал жерде бир аз шамал болот, мындай кичине. Анча-мынча чымчыктар башкалар дагы келип баштайт ал барактаргачы баягы. Жөн эле бетонный эле же стеклянный эле бир эме болуп калбастанчы. Бул негизи абдан жакшы көрүнүш. Демек ушундай жашыл шаарды түз сөзүдө айтылгандай эле жашыл кылып салыш керек турбайбы? Ошондо кичине мындай колдон келишинче антип жашыл кылып койсок өтө сонун болот ооба. Колдон келишинче азыр мынакей көрүп атабыз, күн акырма июль ичи, толук эле аябай ысык болбодубу? Анан эшикке чыгып мынтип караганда бүт эле имараттар турат да баягылчы. Анан ошонун баардыгы ысык топтойт. Ал ысыкты жөн эле топтобостон кайра жаят, мындай отражатель катары иштепчи. Анан огуш бүтүрүп ысыйт. Рекорд болуп турго, баягы электр энергияны керек дегенге кондиционер жагып атса керек эл. Элдин баары кондиционер менен отурат да. Азыр уже нагрузка электричествого кышында келип жүрсө эгер, азыр уже жайында андан да ашып баштаптыр. Себеп дегенде кышында жылынайын деп элдин баары коротуп жүрсө, азыр эми музданайын деп коротуп баштадык да кайрачы. Ошондо сиздер да бир сөз болуп кетти эле, айттыңыздар эле, бизде баягы мындай элдерди, таланттуу элдерди Бишкекте калтырыш үчүн, анткени дүйнө жүзүндө баалар өсүп атат деп, ошо миграцияга чыгып кетпеш үчүн жумушту
дүйнө жүзүнөн таап берип атабыз, а балдар болсо офисте отурат Бишкекте. Ошол боюнча кичине айтып берсеңиздер. Миграция боюнча кайтсак, ооба, негизи эле бүгүнкү күндө бул чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келатат, чындап эле. Жакшы бир китеп бар, генийлер жана аутсайдерлер деген. Ошол китепте айтат да баягы почему эмнеге байлар огош бетер байыраак болуп, кедейлер огош бетер кедейирээк болуп кете берет. Акылдуулар дагы акылдуураак, эми акылы жетпегендер дагы калып кала берет депчи баягы. Умный умнеют, богатые богатеют депчи баягы. Бедный беднеет. Бул жерде ошол эле кадрлар маселеси баягы. Мисалы, Кыргызстан бүгүнкү күндө бир аз Америка эмеспиз, Швейцария эмеспиз, ооба баягы экономикасынан башка жагынан алып келгенде, бирок именно ошол нерсе кайра бизди бир аз артка тартып коюп атат. Себеп дегенде, биздин именно акылдуулар, колунда барлар, баш дегендер баягы Швейцария өнүгүп кеткен деп туруп кайра ошол жака барат, өнүккөн мамлекетти огош бетер өнүктүрөт да. Ошол эле Америкага барат, өнүгүп аткан, өсүп аткан Американы кайра өнүктүрүп өстүрөт. Аяктагы майналар кызыктырса керек. Ошол эле инфраструктура маянасы башкасы кызыктырып эткенден ал жака миграция болуп кетип атат. Кыргызстаныбыз болсо кайра эле өнүгүп өспөй калып калып атабыз да. Себеп дегенде баягы сливки дегендей чыгып кетип атат. Каймактарыбыз. Ошого биз өзүбүздө компаниябызда ошондой каймактар четке кетпестен бул жакта жашап, ушул жерде дүйнөгө иштеп жашасак деген багытта аракеттерибизди кылып келатабыз бүгүнкү күндө. Компаниябыздагы ошондой кадрларга четте иштебестен биз деле биякта калып иштегенге кызыктуу жери болсун деп ошондой аракеттер менен кылып келатабыз негизи. Анан жаштарга дагы азыр креативдүү экономика деген нерсе бар. Бул жаңы экономика болуп эсептелет негизи. Бирок именно бизди Кыргызстандай болгон мамлекет үчүн бул жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп турат. Себеп дегенде тарыхый алып келгенде кайсы жерлер өнүккөн? Бул сууга, ошол эле деңизге, океанга жакын жерлердин баардыгы өнүккөн. Себеп ошол жакта суу аркылуу бири-бири менен байланышкан жеңил болгон да. Жүк ташып, ошол эле сооданы жүргүзүп эткенге жеңил болгон, ошол аркылуу бири-бири менен өнүгө берген. Себеп дегенде адамдар канчалык көп бири-бири менен алмашса ошо менен өнүгөт экен да. Бизде дагы шүгүр баягы жибек жолу бизден өтүп калып, кичине артта калбай бир нерсеге аралашып калганбыз. Бирок анда деле жер бети менен бир нерсе жеткириш, логистика аябай кымбатка чыгып атпайбы? Кыйынга болуп калып атат. Биз бияктан канчалык жакшы товарларды жасабайлы, ал тияка жеткенче ошол транспорт, логистикасы жеп коюп атат да акчанын баардыгын. Эселеп кымбаттап кетет Анан ал жердеги жергиликтүү бир товар менен же башка бир нерсе менен биздикин салыштырганда жетип барганча кымбаттап кетет да ошо. Жол керегесин кошкондо элечи. Креативдүү экономиканыкы бул эмне жакшы? Бул ошол азыркы интернет аркылуу жумуш кылганга ыңгайлуу. Бизде архитектура тармагы мисалы ошол креативдүү экономиканын бир багыты болуп эсептелет. Биз Кыргызстанда жатып дүйнөгө иштесек болот да. Мисалы ошол эле Европада, Америкада, ошол эле Дубай тараптарда баягы бияктан отуруп долбоор чийип, ал жер менен иштесек болот. Надзор башкалар болсо, спокойно учуп барып келип кыла берсек болот. Биз ошол жагынан буйруса, биз дагы бир өкмөтүбүзгө, жерибизге, элибизге баягы салымыбыз болсун деп ушул жерин күчтүүлөнтүп аракет кылып келатабыз. Азыркы моментте эл аралык деңгээлге чыга элекпиз компаниябыз. Бирок буюрса жакыркы 5 жылдын ичинде ошондой эл аралык деңгээлге чыгып, балким өзүнүн дагы офистерди уже ошол эле Европада, Америкадан ачып, бирок бул жерден жашап, ушул жерден жөн эле командировкага барып, кайра келип иштегендей кылып, бир кыялдарыбыз менен иштеп атабыз да негизи. Алардын майнасын Бишкектен коротсо кандай сонун? Ооба да, мисалы жана Париж менен Цюрихти айтып калдык, Европага барып келгенимде көрдүм, ал жерде аябай кымбат экен негизи элечи. Эми бизге салыштырмалуу кымбат. Алар өзү үчүн андай эмес. Бизге салыштырмалуу, мисалы бир отуруп тамак жегенибизге $50 кетип атты да, €50. Биякта $50 мен бул ресторанга барып жеп чыгасың. Эми аябай крутойун айтпайм, биякта деле ресторандар $150-200 коротуп койсоң болот. Бирок мындай жөнөкөй бир барып отуруп бир нерсе жемесең, бизден бир 1000 сом, 1500 сомго чейин 2 киши спокойно курсанып той кылат. Ал жакта $50.
То есть бир тамагың жөнөкөй шаурмаң 1000 сомдон болуп атты ал жакчы, баягы гамбургер бирдемче жесең. Ошону көрүп келгенден кийин бияктан дагы огуш бетер биздин кыялыбыз эме болуп калды да, баягы ушул жерде жашап, Европада да акча таап жашасак буюрса, ошондо элибиз мындай кенен чунун жашай берет бияктан. Эми жок дегенде ошол архитекторлор болуп атабыз да баягы. Себеп дегенде бу жерден 50 000 сом тапсаң эгер, Европага барсаң ал эчтекеге жетпейт. Бирок Европадагыдай мисалы 350 000 ушундай сыяктуу бир айлык алып иштесе Бишкекте, бул аябай чоң айлык да. Ушуна миграцияда токтомокпу деген ой келет. Ооба, негизи миграция менен биз дагы ошол күрөш кылып келатабыз, чын айтканда. Себеп дегенде бизге аябай көп балдар келет, стажировка эме депчи баягы. Анан кандай пландар, кандай дальше дегенде баягы ушундай Европага барып иштесем деп атам, тияка барсам, бияка барсам дегенде, баарыбыз кетип берсең анан биякта ким өнүктүрөт? Ал жер өнүккөн и так деле. Балким окуп кел, ооба үйрөнүп кел, көрүп кел, бирок ошонун баарын бияка өзүбүздүн жерибизге, элибизге киргизгенде аракет кыл да депчи. Себеп дегенде эми аякта деле проблемалар бар, баягы проблемасы бүтүп калган мамлекет жок дегендейчи. Болгону алардын проблемалары бир аз мындай алдыраак өнүгүп кеткен жактын проблемасы да. Бизде бүгүнкү күндөгү азыркы проблемасы. Поэтому ошондуктан азыркы биздеги бар көйгөйлөрүбүздү ушул жерден өзүбүз чечпесек, биз үчүн ким чечип бермейле? Туура. Башка бирөө келип кой тигилерге чечип берели деги, андан көрө биз өзүбүздүн мамлекетибиз үчүн биринчи өзүбүзгүн чечели дагы, анан кийин биз деле ойлонолу анда. Жүрөм тигилердин дагы көйгөйүн чечип беребиз депчи. Чоң акчага деп коебузбу? Анда эмесе убактыбыз да келип калган окшойт. Кандай чакырык салмаксыз да ошо элге, шаар тургундарына, сыртта жүргөн балдарга, баягы миграцияда жалпы мындай жалпысынан алганда да, балким жаштарга. Эми жалпысынан негизи алып келгенде менин чакырыгым өзү дайыма бизге жумушка келген балдарга айтып келем, кыргыздын кыялы кандай депчи. Баягы кыялдан башталыш керек деп. Кыргыздын бүгүнкү күндө кыялы курсак тойгузмай, бир үйлүү болмой, машинелүү болмой болду. Дагы катын алмай деп койбойбу? Анан аябай болуп кетсе баягы экинчи аял алмай депчи. Эми бунун баардыгы баягы кыздардын кыялы бирок көп айтылбайт ушундай. Гендердик тең салмактуулукту. Кыздардыкы эми ошондойго күйөөгө чыгайын, ошентип жанында жашай берейин, короче. Балким ошондой дейм да баягы. Бирок мисалы ошол эле Америкада, ошол эле Швейцарияда мисалы баягы кыялдар кандай? Алардыкы жөн эле өзүнүн эле жанын карабастан, эл үчүн, коом үчүн деп да ойлонушат да баягы. То есть үй, машина бунун баардыгы инструмент. Кызмат кылып келип жашаганга, кызмат кылганга, барганга, мисалы барып жүрүп келгенге деген эле ушундай инструмент катары. Бул максат эмес да. Бул ортодогу эле бир мындай азыр тияка жетиш үчүн бу жерден бир билет сатып алайын дегендей сыяктуу эле болупчу. Тиричилик. Бизде ошол өзүнүн максат кылып алганбыз да. Ошого менин чакырыгым кенен ойлонолу. Биз дагы чоң максаттарды коелу. Канткенде Кыргызстан өнүгөт, канткенде дүйнө өнүгөт, менин салымым кандай болот ошого деген сымалда ойлонуп баарыбыз иш кылсак деген эме да. Мисалы биз дагы жаңы ошол энергия эффективдүүлүк багытын алганда башкаларга айтып бергенде да мындай кээ бирлер күлгөн да баягы, сен целый дүйнөгө каякта салым болмок депчи. Анан с миру по нитке деп коет го, или по капле деп баягы ошондой кылып биз бияктан баштап этсек, буюрса акырын-акырындан ушул багытта ойлонгондор көбөйүп калсак, баарыбыз көрүп атпайлыбы? Чындап эле мындан бир 5 жыл, 10 жыл мурун эле баягы глобальный потепление андай мындай дегенде алыс этиякта даже болбой турган нерсе көрүнчү. Бүгүнкү күндө уже көрүп атабыз, мынакей сезип атабыз уже өзүбүз. Анан эртеңки күнү барып суу жетишпейт деп атат, мынакей суунун жетишпестиги болот. Анын үчүн элдер кырыла баштайт деп атат. Башка продуктлардан да жетпейт деп баягы мындай кыскасы мурун айтып берсе баягы мындай фантастика сыяктуу сезилген нерселер болсо, бүгүнкү күндө уже көрүнө баштады. Жакынкы араларда мына Казакстанда дагы туугандарыбыз тиги суу жетпей кыйналышты, мисалы, канча жерге суу барбай. Ошол барып эми күчөйт деп атат. Эми артыбыздан балдарыбызга эмне калтырып атабыз биз? Баарын жеп жутуп, баарын жок кылып төгөтүп этип коюп анан кийин дальше баягы Безумный Макс киносундагыдай болуп кетеби деп
кой дейсиң да, баягы кой менин балдарым дагы ушундай бүгүн биз кандай бир жакшы жашасак алар дагы ошондон негизи эле кийинки муунга баардыгы эле өзүнөн жакшы жашоо каалайт да. Албетте. Бирок бизде тилекке каршы бир аз тескери болуп атат да. Ошондуктан ушу келечекти ойлонуп кененирээк ойлонсок деген ойда. Менин партнерым ошентип Италияга барып келди. Италияга барып бир архитектор менен таанышып калды. Атайын архитектор барып анын компаниясына кирип аны менен сүйлөшүп отуруп анан кийин ага барып ошо биз мына Кыргызстанда ушундай энергоэффективдүүлүк багытында иштейбиз, ушундай үйлөр чийебиз, этебиз десе тиги ошондой Кыргызстандан ошончо издеме жасайсыңарбы деп таң калыптыр да. Анан ооба десе биз Европада туруп баягы ушуну кылабыз, иш кылабыз, бирок биз дагы элдин баарына жетсе экен деп аракет кылабыз негизи дейт да. Бирок тилекке каршы бизге эл укпагандай сезилет депчи. Деп анан сен азыр Кыргызстандан келип ушундай айтып берип атсаң мен аябай кубанычтамын деп аябай сүйүнүп туруп аябычы мындай биздин мээнетибиз текке кетпей элекен да, аны муну уккан неткендер бар экен да депчи. Бул баягы биз баштап атканда ошо бизге күлгөн адамдар үчүн жооп да баягы мындай мына көрдүңбү тиякта тигилер баштаган. Биз баштап алар дагы уже бизди угуптур, жетиптир деп сүйүнүп атышат. Мынакей эми дүйнөнүн баарын акырын баарыбыз жеткирип ушинтип жерибизди, элибизди жөн эле мамлекет эле эмес биякта, бул жерде толук планета деңгээлиндеги уже маселе болуп кетип атат да. Ошонун баарын сактаганга ар бирибиз өзүбүздү ордубузду бир кичинекей бир менден бир салым болбой тургандай сезбестен, наоборот ар бирибиздин чоң бул дүйнөгө салымыбыз бар деген жашоо менен жашасак буюрса бир жакшы жашоо болот деп, жакшы коом болот деп үмүттөбүз да. Жакшы сонун айтып бердиңиздер. Тим эле мындай кичине келечектин, жакшы келечектин кандайдыр элестери келе баштады сиздердин сөзүңүздөрдүн аркасынан. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз менен кошо Unison подкастта Нурислам Мырзаканов архитектор ADD компаниянын негиздөөчүсү болуп берди. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге чакырганыңыздарга.